Ассаламу алейкум достор, менин аты жөнүм Айбек Каныбеков. Бул менин жеке каналым. Сиздерге бүгүн нарындан жазган саламгат чыгармасын үйрөткөнгө аракет кылайын. Каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Ал эми бул видеону түрдүрбөстөн аягына чейин көрүп бериңиздер. Анткени бул нарындан жазган саламгат чыгармасы эң оңой чыгармалардын бирине кирет. Анткени комузда сөймөй менен аты жок гана эки эле манжа колдонуп чертилет. Анда эмесе биз үйрөтүп баштайлы. Сиздер лайк басыңыздар. Комузду алганда эң өйдө жагынан баштайбыз. Мен сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн эки колумду мындай кылып коюп алайын. Анда эмесе кеттик. Үстүңкү кыл ре нотасына күлөнөт, ортосу ля нотасына, асты ми нотасына күлөнөт. Мен күлөгөндү билбейм дегендер үчүн бул жакта видеону көрүп, комузуңарды күлүп алыңыздар. Ал эми күлөгөндү билгендер күлөп туруп үстүңкү ре нотасын 6 жолу чертесиздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Анан астыңкы кылын бир жолу ачык жана сөймө менен биринчи кылды чертесиз. Фа. Анан ортоңку кылды ачык чертесиз. Деп туруп биринчи кылдан сөймөйдү басасыз дагы шилтеп чертесиз. Шилтегенде ар кандай шилтесеңиздер болот. Мында өйдө ылдый же ылдый. Мынакей биринчисин батыраак чертип көрсөтүп берейин сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Түшүнүп калсаңыздар, анда эмесе бир барак менен ручка алып туруп, достор, жазып алыңыздар. Биринчи кыл ачык болсо ми болуп калат. Сөймөй менен басылса биринчи кыл бул фа нотасы болуп калат. Жана аты жок менен биринчи кыл басылса соль нотасы. Жана ортоңку кыл ачык ля нотасы. Сөймөй менен бассак си нотасы болуп калат. Жана аты жок менен ортоңку кылды бассак бул до нотасы болуп калат. Ушуну тагыраак жазып алыңыздар. Азыр мен сиздерге ноталарын айтып гана кете берейин. Биринчи кылдан, экинчи кылдан деп айтпастан сиздер болсо ошол ноталар менен жазып алып үйрөнүп кете бересиздер. Үстүңкү кыл ре нотасы. Кеттик кайра башынан 6 жолу ре үстүңкү рени чертебиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Асты ми, фа, ля. Мындан биринчи кылдан баштап чертебиз. Фа, соль, ля, до, си, ля, соль, фа, соль. Сольду басканда сини дагы кошо басабыз. Си деген ортоңку кылдан сөймөй менен басылат. Ушул эки соль менен сини чогуу басабыз дагы, анан шилтеп чертебиз. Экинчи кайрыкты батыраак чертип көрсөтүп берейин. Жана үчүнчү кайрык. Фа, соль, ля, до, си, ля, соль, фа, фа, ля. Бул деле экинчи кайрыкка окшош. Мынакей биринчи кылдан баштайсыз. Фадан. Фа, соль, ля, до, си, ля, соль, фа, фа, ля. Андан sonra дагы бир жолу чертип берейин. Фа, соль, ля, ачык, ля, ачык. Анан экинчи кылдан аты жок менен до. До, си, ля, соль, фа, фа, ля. Ре, ми, фа, соль, фа, фа, ми, соль, фа, ми. Ми, соль, фа, ми. Шуну батыраак чертесиз да. Ми, соль, фа, ми. Дагы бир жолу чертип берейин. Үстү ре, ачык, ми асты ачык. Анан биринчи кылдан фа, соль, фа, фа, ми ачык. Анан ми, соль, фа, ми. Ми, соль, фа, ми. Ми, соль, фа, ми. Ми, соль, фа, ми. Ре деп чертип туруп, үстүңкү кылды рени чертип туруп, анан биринчи кылдан сөймө менен фа нотасын басып туруп шилтеп коесуз. Ушунда мындай болуп калат да.
Baştan başlап söйлеп көрөлү. 1 2 3 4 5 эң оңой вариантын көргөзүп бердим. Ал эми буга дагы фаршылак мелизма деп коет музыканын тили менен айтканда. Бул кооздуктар музыкага кошсоңуздар, музыка көркүнө келе түшөт. Ал эмесе мен сизге ошону көргөзүп берейин. Мынакей. Муну үйрөнүш үчүн биздин каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Эмки видеодо буюрса мелизма фаршлактарды кантип кош керек жөнүндө айтып көргөзүп берейин. Анда эмесе эмки сабакка чейин.